Сооронбай Жээнбековдун 2 айлык пенсиясына 296 миң сом бөлүндү. 2020 жылдын ноябрь-декабрь айларына экс-президент Сооронбай Жээнбековго мамлекеттик бюджеттин эсебинен 296 миң сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Каржы министрлиги 24 KG агенттигине билдирген. Бул 2 айга бөлүнгөн жалпы сумма. Каражат кандай бөлүнөрүн, пенсияга канча, транспортко канча кетерин айта албайбыз деп билдирди Каржы министрлиги. Толук маалымат алуу үчүн президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына кайрылууну сунуштаган. Финпол Тайырбек Сарпашевга иш козголду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевга карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү иштерин баштаганын 27 ноябрда кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, ал мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат ордун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлүктү сатып алган, кийин аны декларацияда көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаган. Финпол Сарпашев бул боюнча суракка чакырыларын кабарлады. Сарпашев же анын жактоочулары бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Ал өкмөттө 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер-министр, 2014-2015 жылдары биринчи вице-премьер-министр, 2015 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болгон. Финпол Сарпашев 2016 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен байланышы бар адамдарга катталган мүлктө камактан мыйзамсыз чыгарууга тиешеси болгон деп айыптап, быйыл 11 ноябрда анын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Мындай айып ага 2017 жылы да коюлган. Ошол эле жылы тендерге байланыштуу жазык кодексинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. Мыйзам бузуу болбогонун, бул иштер кийин токтотулганын Тайырбек Сарпашев 2018 жылы билдирген. Темирбек Асанбеков: Курсан Асановго күнөө коюуга эч кандай юридикалык себеп жок. Элдик генерал атыккан Курсан Асанов былтыркы август айында орун алган окуялардан бери куугунтук жеп жүрөт. Куугунтук күчөп, жакындарынын ишмердүүлүгүнө чейин бут тосуулар орун алып, жакшы эле азап чекти. Бирок генерал сынган жок, чыйыр алды. Элим үчүн, жерим үчүн деп белин бекем бууганы, анын дале болсо сынбаганы эрктүүлүгү, башкысы духунун бийиктиги. Темирбек Асанбеков, саясатчы: 5 октябрь күнү болуп өткөн тынчтык митингине барган адамдарда күнөө жок, бардыгы мыйзам чегинде болгон. Ал эми тополоңдун башталуусу бийлик өкүлдөрүнүн жалпы элдин талабына, курал-жарак колдонуусунан келип чыкты. Андыктан тынчтык митингге катышкан Курсан Асановго күнөө коюуга эч кандай юридикалык себеп жок. Булак факты KG гезити. Бекборбиев, ырчы, маданият министри дааватчы дегенде эле бар окшойт. Ырчы Бекборбиев согуш убагында дагы концерттик иш-чаралар токтотулбаганын айтып, учурдагы Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековго нааразы болду. Бул тууралуу ал 27 ноябрда Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Ата мекендик согуштун убагында дагы концерттик иш-чаралар токтотулган эмес. Маданият министри дааватчы дегенде эле бар окшойт. Болбосо базарлар, чоң тойканалар иштеп баштаса биздин таламды талашпайбы деп нааразы болду ырчы мырза. Адахан Мадумаров орус тилинин макамы боюнча пикирин айтты. Бул тууралуу саясатчы өзүнүн пикирин билдирип, Facebook баракчасына билдирүү калтырды. Биздин байлыгыбыз жана артыкчылыгыбыз өлкөбүздү байырлаган маданияттын жана элдердин ар түрдүүлүгүндө. Тилдерди ар түрдүүлүгү адамзат мурастарынын эбегейсиз байлыгы. Мен өзүмдүн кыргыз элимди жана эне тилимди сыйлайм. Бирок сиз орус тилин билип коргоп сактап калууңуз керек. Биз орус тилин эмес, бизге орус керек экендигин түшүнүшүбүз керек, деди ал. Райзат Мамбетмусаева: Текебаевдин күйөрманы эмесмин, бирок адилеттик үчүн парламентаризмди толугу менен өз пайдасына чечип бизнес кылды дегендерге менден анализ. Ата мекенден шайланып келген депутаттардын ичинен Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков, Садык Шернияздан бөлөк оокаттуу депутат таппадым. Бир дагы билими тайкы депутат таппадым. Кылмышкер, коррупционер таппадым. Бир аксагы Райкан Төлөгөнов болуптур. Ал киши дароо кетти депутаттыктан. Ата мекендин депутаттары дайыма негиздүү мыйзамдарга автор болушту. Чындыкты жактап келишти. Бир дагы шайлоодо алар тарабынан акча сунушталган жок. Эл каалап аз добушка ээ болсо дагы шайлап келишти. Текебаевдин ошондо кайсыл бизнесин айтып жатасыздар? Ал билген жок да СДПК баштап Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс, Республика Ата журт сыяктуу партиялар олигархтарды, Базарком, билимсиздерди чогултуп аларын. Өзүбүз 2 тыйынына кызыгып шайлап бербедикпи деп жазды ал. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Чоткараев кармалганы кабарланды.
27 кечинде УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Дүйшөнбек Чоткараевди күч органдары кармап кетти. Бул тууралуу президенттик шайлоого талапкер болуш үчүн арыз жазган УКМКнын экс-төрагасы Абдил Сегизбаев билдирди. Анын айтымында Чоткараев Сегизбаевдин шайлоо штабынын башчысынын орун басары болуп иштеп жаткан. Чоткараев менин талапкерлигим үчүн кол топтоо иштерин координациялап жаткан. Аны кармоону саясий кысым катары баалайм. Бизди шайлоого катыштырбоо аракети болуп жатат, деди Сегизбаев. УКМКнын мурдагы башчысы президенттикке талапкерлерге кайрылып, 10 январдагы шайлоону таза өткөрүү үчүн бирге турууга чакырды. Сегизбаев буга чейин жерлерде тарапкерлерине басым болуп келгенин жана мындай көрүнүш улана берсе президенттик шайлоого көлөкө түшөрүн эскертти. Таза шайлоо өтпөсө ал бийликтин жоопкерчилигинде болот, деди. Абдил Сегизбаев 2016 жылдан 2018 жылдары УКМКнын төрагасы кезинде Дүйшөнбек Чоткараев анын орун басары болчу. Кыргызстандын күч кызматтары азырынча Чоткараевдин кармалганы тууралуу маалыматты ырастай элек. Бактыбек Калмаматов: Садыр Жапаровго оппозиция болууга мажбур болдум. Супер ТВ каналынын саясий коктейль берүүсүнө конокко келген жогорку кеңештин экс-депутаты Бактыбек Калмаматов өзүн Садыр Жапаровго оппозициядамын деп жарыялады. Жапаровдун азыркы саясий жүрүштөрү Жээнбековдукунан өткөн бетпактык, дейт ал. Булак Супер ТВ чекиткейи. Садык мырза, сиздин байлыгыңыз жөнүндө суроолор болуп атат да. Ушуга бир жоопторуңуз барбы? Ооба, кечээ күнү мен уктум, көрсө кээ бир каналдардан менин сан жеткис байлыгым жөнүндө сөз болуп атат. Мына мен үйүмдү көрсөтүп коеюн деп атам. Бул мына менин үйүм. Жөнөкөй, кадимкидей, кичинекей, чакан үйдө. Негизи эле ушул айылды салып атканда биз мына карасаңар эч кандай забор жок, эч кандай забор жок. Себеп дегенде биз чогулуп алып мынтип чечишкенбиз. Кер ушул заборго кеткен акчаны бир бөлүгүн асфальтка жумшайлы, Жол салалы. бир бөлүгүн жол салалы, бир бөлүгүн электричествого жумшайлы, бир бөлүгүн сууга жумшайлы. Мамлекеттен эчтеке сурабайлы. Мамлекет антышта кыйналып турат деп достор, классташтар, саналаштар чогулуп ушул жерди 2009 жылы ар бир участогун $5000 сатып алып, анан үстүнө $5000 кошуп, ушунун баарын жасаганбыз. Көрсө болот экен. Жакшынакай эч кандай забор жок. Баары кенен, эл басат, балдар ойнойт. Анан кам салганда дагы мен досторума айткам: "Достор, келип чайкана салабыз айылга. Бир чогуу. Ошол жерден куда күтөсүңөр, дос күтөсүңөр, салбагыла чоң тамды." Бирок баары бир кыргыз деген кыргыз экенбиз. Кээлери болушпай 2 этаж, 3 этаж салды. Мына муну тамды көрүп койду. Менин классташым Кадырбек деген Кошунаңыз. Кошунаңыз. Жөнөкөй эле гайда иштеп Пенчага чыкты. Ал менден бай эмес. Байлыгы боюнча карап берсек, жакшынакай уул кыздарын өстүрүп атат. Сулуу. Биздин айылдын сулуу кыздары дайыма аяшата деп чокап беришет. Бирок мен да классташыма айтам, досума: "Ай, эмне кыласың чоңдон салып? Кыйналасың. Элиңе" деп айтат. "Мен Куда күтөм" деп анан тамды салып 3 жыл 4 жыл кыйналды да, ошол кийин боюнча. Куданы биз 3 жол күтөбүз өмүрүбүздө. Мен да Куда күттүм. Бирок бул айылга биз чайкана жасап койгонбуз. Ошол жерден да күтүш керек. Биз Куда деп чоң залды салып алып туруп, өмүрүбүздө алга кирбейбиз дагы. Анан Куданы өмүрүбүздө 2 жолу, 3 жолу күтөбүз. Ошон үчүн ушундай чоң там салыш керек. Менимче жок. Бул ысырапкерчилик менимче. Бул туура эмес. Бул биздин психология. Эл эмне дейт? Элге мен чоң там салыш керек. Мына карагыла, бул тамдын керек болсо фундамент да жок. Тоолуу жерге фундамент салып эмне кереги бар? Кургак жерге бийик салып эмне кереги бар? Чакан, жылуу, кышында дагы болгону 4000-5000 сом кетет. Неме Жылытууга. Биз өзүбүздү эконом кылбай жатпайбызбы? Өзүбүз бир чаржайт иштерди жасап атпайбызбы? Акчаңыз болсо билимге жумшагыла. Акчаңар көбүрөөк болсо балдарды окуталы. Акча көбүрөөк болсо аларды маданиятка үйрөтөлү. Акча көбүрөөк болсо алар эл жерди кыдырсын. Анан өзлөрүнө чыгаан мыкты кругозору бийик болгон балдар өсүп чыгат. Акчаны тамга жумшап алгыла.
Ал там баары бир эскилейт. Биз ойлойбуз, биз салган тамга бала чакабыз жашайт деп. Бала чакабыз жашабайт биз салган тамга. Алар өзлөрүнүн жаңы башка технология менен салган тамдарында жашайт. Сиздин салган тамыңыз сиз өзүңүз эле жашайсыз. Мына ушундай.